Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Апшак деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчимин. Сіз шашпай отырып мага жақты белгісін басып қойған болсоңуз, біз тасманы талдоону баштадык. Башкы каарманыбыз Боб Сагиновский Бруклиндеги барлардын биринде бармен болуп иштейт. Бардын ээси Бобтун тууганы Марф деген адам болчу. Бир канча жылдан бери анын баарын чечен кирим төбөлдөрү колго алып, мафиянын арам акчаларынын баардыгы эч кимге билинбестен ушул жерге чогулуп турчу. Боб менен Марф ар дайым ошол акчаларды чогултуп билдирбестен кайра мафияга кайтарып берип жүрүшөт. Бирок сыртынан караганда алар эч кимге эч нерсе билдирбей, өздөрүн жөнөкөй эле жумушчу катары көрсөтүп жүрүштү. Боб өтө эле көп сүйлөй бербеген адам болуп, ананда боорукерлик сапаты бар болчу. Ал бир аялга карызга эле ичимдиктерди берип жүргөнүн байкап калган Марф Бобко келип экинчи ал аялды бул жака акчасы жок киргизбе деп айтат. Боб бат-баттан чиркөөгө дагы барып туруп, өзүнүн көп сүйлөбөстүгүнө карабай эле кээ бир адамдар менен таанышып калчу. Бир күнү ал үйүнө кетип бараткан жолдо кичинекей күчүктүн үнүн угуп калат да, ошол жердеги таштанды челекти ачып карап көрсө эле ал жерде жарадар болгон кичинекей күчүк жаткан болот. Боб дароо эле ага жардам көрсөтөйүн деп жатса, ошол үйдүн ээси да чыгып калып, Боб болсо ал кызга бул жерде күчүк жатканын айтып бардыгын түшүндүрүп берет. Чочулап турган кыз Боб менен таанышып, өзүнүн аты Надя экендигин айтып, күчүктү үйүнө алып киришип, жуунтуп, жарадар жерин дарылай башташат. Дарылап бүткөндөн кийин Боб күчүктү Надяга таштап кетейин деп, бирок Надя күчүк бакпай тургандыгын айтат. Анда Боб болбой эле 2-3 күн бага тур деп Надяга күчүктү таштап коюп, 2-3 күндөн кийин алып кетерин айтып кетип калат. Көрсө Боб буга чейин такыр ит багып көрбөгөндүктөн күчүктү багып алсамбы же бакпай эле койсомбу деп ойлонуп жатыптыр. Эртеси күнү Марф экөө жумушта отурган кезде эле ал жерге белгисиз куралчан адамдар кирип келишет да дароо эле акча талап кыла башташат. Албетте Марф менен Боб эч кандай каршылык көрсөтпөй эле аларга акчаларды берип салганга аргасыз болушту. Боб болсо ошол тоноочулардын биринин колунан сынып калган саатты байкап калат. Көп өтпөй эле ал жерге детектив Эвандро келип, дароо эле Бобту таанып сүйлөшүп калышат. Анткени алар бирин-бирин дайыма чиркөөдөн көрүшүп, маектешип калышчу эле. Боб ага тоноочулук иши боюнча маалымат берип, анан да тоноочулардын биринин колунда сынык саат бар болчу деп айтат. Ал албетте детективге кассанын гана акчасын айтып, жанагы мафиялардын мыйзамсыз акчаларын айткан жок. Полициялар кеткенден кийин Марф Бобко, тоноочулар бизден болгону $5000 акча алып кетишти. Калган акчаны болсо кече эле мафия мүчөлөрү алып кетишкен болчу. Анан да жанагы сынык саат жөндө сен полицияларга ооз ачпай эле койсоң болмок деп коет. Ошентип Боб көп өтпөй эле Надяга барып күчүктү алат да, мен күчүк бакканды такыр билбейм, ошондуктан сен мага үйрөтүп койсоң жакшы болмок десе, Надя ага макул болуп экөө бирге дүкөнгө барышып, күчүккө керектүү нерселердин баардыгын алышат да, анан да күчүккө Рокко деген атты коюшат. Андан соң Боб Надяны өзүнүн үйүнө жеткирип келгенде, аларды бери жактагы унаадан белгисиз бирөө аңдып жатканын байкайбыз. Эртеси Боб жана Марф бардын айланасындагы карларды күрөп жатканда, ал жерге баягы мафия мүчөлөрү келишет да, чоң унаанын артындагы бутуна темир сайылган адамды көрсөтүшүп, Боб менен Марфка силер биз менен көп эле ойношо бербегиле. Эгер силерди тоноп кеткен болсо, анда ошол тоноп кеткендерди таап акчаны бизге тезирээк кайтарып бергиле деп айтып кетип калышат. Андан соң кийинки көрүнүштө биз Марф бир жерге барып, Фитц деген адам менен жашыруун жолукканын көрөбүз. Көрсө ошол тоноо ишин Марф өзү уюштурган болот. Ал Фитцке биздин абалыбыз өтө деле жакшы эмес. Сен жанагы досуңа айтып кой, сынык саатын жоготуп салсын, себеби аны кимдир бирөөлөр көрүп калыптыр деп айтат. Анан да азыр эч кимге көрүнбөй тургула, андан ары эмне кыларыбызды мен өзүм айтам деп кетип калат. Күндүзү Боб күчүгүн сейилдетип жүргөндө Надяга жолугуп калат. Ал эми Марфтын аялы болсо өздөрүнүн финансылык жетишпестиктерин айтып, жакында акчаны таппасак карлар үйүндөгү апама кыйын болот деп айтса, Марф аялына жакында акча болот деп коет. Күчүгүн сейилдетип жүргөн Боб эми үйүнө кайтайын деп жатканда, анын жанына бир адам келип эле күчүгүн көрүп, күчүгүң мыкты экен деп айтып кетип калат. Качан Боб күчүгүн алып үйүнө кирип келгенде, ошол эле адам Бобтун аркасынан жетип келип, бул сен багып жаткан күчүк меники, ишенбесең анда чип орнотулган жана тийиштүү документтери бар деп айтат. Боб болсо күчүктү ээсине кайтарып берүүдөн баш тартып, анда эмне үчүн сен күчүктү ууртокмокко алып таштандыга таштап салдың деп айтса, ал адам Бобтун кол чатырын алат да дагы көрүшөбүз деп эле чыгып кетип калды. Боб менен Надя болсо жакын таанышдарга айланышып, ал Надянын мойнундагы тактар эмне болгон тактар экенин сураса, Надя ал жөнүндө көп деле айткысы келбей койду. Жумушта Марф Бобко мени кимдир бирөөлөр аңдыгандай сезилип жатат деп айтса, Боб дагы Марфка күчүктүн ээсимин деп бир кызыктай адамдын келгенин айтып берет. Ошол учурда алар көчө жактагы зымтордо байланып турган таштанды баштыгын алалы деп жатып эле, Боб анын ичинен баягы уурдалган акчалары, анан да сынык саат тагылган, адамдын кесилген колу бар экенин көрөт. Боб дароо эле ал жөнүндө Марфка айтып,
кам болуп калган акчаларды жууп кургатып жанагы мафияларга кайтарып бермекчи болуп, ал эми кесилген колду болсо кагаздарга орой баштайт. Дал ошол учурда ал жерге жанагы Бобко келген күчүктүн ээси кирип келип калат. Көрсө алар эшикти бекитип коюуну унутуп калышыптыр. Ал адам эч нерсени деле байкаган жок, бирок Бобко салам берип, Надяга дагы салам айтып кой деп айтып жөнөп кетет. Ал кеткенден кийин Марф Бобко сенин күчүгүңдүн ээси ушул бекен. Бул адамдын аты Эрик Дитс жана ал 10 жыл мурун Рич Вилл аттуу адамды өлтүргөн дешет. Кыскасы бул адамга жолобой эле коюш керек дегендей кылат. Андан соң Боб жанагы кагазга оролгон кесилген колду алат да күчүгүн ээрчитип алып деңиздин жээгине барат да колду ыргытып жиберди. Дал ошол учурда кудум эле аны аңдып тургандай болуп детектив чыга келет. Ал Бобко 1-2 суроосун берип, Эрик Дитсти тааныйсыңбы деп сураса, Боб андайды тааныбай тургандыгын айтат. Андан соң Боб күчүгү менен Надяга келет да Эрик деген адам сени тааныйт экен, сен дагы аны тааныйсыңбы деп сураса, Надя анын суроосуна жооп бербей эле ачууланып кетип калат. Кечинде Боб жууп кургаткан акчаларын мафия мүчөлөрүнө кайтарып берет. Мафиялар болсо аларга бир күндү белгилеп беришип, ушул күнү бул жерде биздин жалпы фонд чогулат деп айтып эскертип жөнөп кетишет. Кечинде Боб кайрадан Надяга келгенде, Надя Бобтон ачуулангандыгы үчүн кечирим сурап, жанагы Эрик деген адам анын мурунку жигити болгонун айтат. Бирок алар Эриктин оор жана орой мүнөзүнөн улам ажырашып кетишкен. Анан да эми Эрикти такыр көргүн келбейт деп айтса, Боб Надянын коркуп калгандыгын байкады. Бул кезде Марф Фитцке келип аны унаасы менен алып кетет. Фитц Марфка баягы тоноочу досу дайынсыз эле жоголуп кеткендигин айтып, деги эмне болуп жатат деп ызы чууга түшө баштайт. Бирок Марф Фитцти тынчтандырып коет да жакында биздин мафиянын жалпы фонду биздин барга чогулат экен. Дал ошол күнү биз акчаларды тоноп кетишибиз керек деп айтса, Фитц дароо эле ал тоноо ишинен баш тартат. Анда Марф Фитцти бир жерге таштайт да унаанын аркасын жаап койчу деп айтып, бирок ошол замат эле аны унаасы менен сүзгүлөп өлтүрүп салат да качып кетип калат. Ал эми үйүнө кайтып келген Боб болсо үйүндө баягы кол чатыры илинип калганын көрүп, үйгө Эриктин кирип чыкканын түшүнөт. Дал эле ушул учурда биз Эрик менен Марфтын жолугуп сүйлөшүп жатканын көрөбүз. Марф кайра эле өзүнүн иштерин пландаштыра баштап, сен бардыгын мен айткандай кыл, ошондо экөөбүздө тең акча болот деп айта баштайт. Детектив дагы бул мезгилде Эрик жөнүндө толук изилдеп чыгып, кылмыштардын бетин ачканга аракет кылып жүрөт. Эртең менен Эрик Бобтун үйүнө келет да, сен мага күчүктү бересиң, мен болсо ал күчүктү кыйнап, чапкылап жатып өлтүрөм деп айтып, эгер күчүктү өзүмдө калтырам десең, мага 10 000 доллар бересиң деп айтат. Андан соң Боб Марфка келип, жалпы фонд чогула турган күн да келип калды. Өзүң билгендей адамдар өтө көп болот. Мен кошумча кызматкерлерди да жалдадым. Сен жумушка келесиңби деп сураса, Марф ооруп калгандыгын айтып, өзүн жаман сезип дагы эле айыга албай атканын айтат. Ошентип Боб бул күнү жумушка өзү эле чыкканга аргасыз болуп калды. Ал эми Эрик болсо Надянын үйүнө жашыруун кирет да Надя келген кезде кармап алып, аны өзү менен бирге барга барууга мажбур кылат. Кечинде Бобтун жумушунда адамдар өтө эле көп экендигин байкайбыз. Боб кызматкерлердин жардамы менен ал жерге билдирбей таштап кетип жаткан акчалардын баардыгын сейфке салып жатат. Ар мүнөт сайын ар кайсы адамдардан тутам акчалар билинбестен келип турду. Көрсө мафия дал ушундай жол менен мыйзамсыз акчаларын эч кимге билдирбестен жыйнап турушат экен. Көп өтпөй эле Боб ал жерге Эрик жана Надянын кирип келгенин көрөт. Бир кезде Эрикке Марф чалат да эч кандай иш аракет жасабай тур, элдин баардыгы кеткенден кийин гана башта деп айтат. Ошентип түн ортосу болуп элдин баардыгы кеткенден кийин имараттын ичинде Эрик, Боб жана Надя үчөө эле калды. Ошол жерден Эрик Бобтон жанагы күчүгү үчүн деген 10 000 доллар акчасын алат. Бирок албетте Марф ага планды түзүп берип койгондуктан ал ошо менен эле токтоп калбай Надяны өлтүрөм деп коркута баштайт да саат 2-де автоматтык түрдө ачыла турган мафиянын сейфте сакталган акчаларын талап кыла баштайт. Анда Бобтун да жини келе баштап, жон койгон сайын эч эле токтобойт экенсиң да деп мурунку өткөн окуяларын айтып бере баштайт. Биз Марф экөөбүз мурунтан бери эле өтө жаман иштерге аралашып келе жатабыз. Бир жолу Марф өтө чоң суммадагы акчага алданып бирөөгө карыз болуп калганда, мен анын эч кимге карыз экенин билдирбейин деп ал адамды дароо өлтүрүп салгам. Жана ал адамдын аты Рич Виллан болчу. Элдер Рич Вилланды сени өлтүрдү деп ойлошот экен. Чындыгында аны мен өлтүргөм, жана аны эч ким билбейт деп эле тапанчасын алып чыгат да Эрикти турган жеринен 2 жолу атып өлтүрүп салат. Мындай көрүнүштөн кийин Надя өтө таң калып жана коркуп эле туруп калса, Боб Надяга бул адам күчүктөргө жаман мамиле кылат экен, эми сенин да тынчыңды албайт деп коет. Коркуп калган Надя Бобтон мен бул жерден кете берейинби деп сураса, Боб Надяга албетте кете бер деп коет. Надя чыгып үйүн көздөй жөнөгөндө аны сыртта унаада отурган Марф аңдып турганын көрөбүз. Эми Марф дароо эле эмне болгонун билейин деп Эрикке телефон чалса, Эриктин телефонун Боб алат да жана анын Марф экенин билип, телефонду алары менен экөө тең бири-бирин тыңшап унчукпай турушат да кайра өчүрүп коюшат. Ошентип бир аз убакыт өткөндөн кийин эле ал жерге кримтөбөлдөр жетип келишти. Алардын башчысы Боб бир адамды өлтүрүп, денесин кескилеп муздаткычка салып жашырып койгонун көрүп, сен эми бул баардын чыныгы жана жалгыз ээси болуп калдың. Көрсө биздин акчаларды
тоногонго аракет кылып жүргөн адам сенин тууганың Марв болуп чыкты жана ал азыр эле аркы дүйнөгө сапар алып кетти деп айтышат. Ошентип мафия чогулган акчаны алып кетишип, эртеси детектив Бобко келип, Марвдын көз жумгандыгы үчүн Бобко көңүл айтып, анан да кечээ бул жерден Эрик Дитсти көргөн жоксуңбу деп сурайт. Боб болсо ага кечээ бул жерде көп адамдар болду жана мен аны байкаган жокмун деп айтат. Анда детектив 10 жыл мурдагы Ричвилл андындагы ушул барга кирип дайынсыз жоголуп кеткендиги жөнүндө кошумчалап, сен ушул эки адам үчүн толук жооптуу болуп калышың мүмкүн, бирок азырынча бизде далилдер жок деп жөнөп кетет. Кийинки көрүнүштө Боб күчүгүн жетелеп алып Надяга барат. Ал Надяга өзүнүн анчалык деле жаман адам эмес экенин туюндурганга аракет кылып, эгер кет десең кетем жана экинчи кайрылып келип тынчыңды албайм деп айтып, мага бир гана жообуңду билдирип кой десе, Надя үйүнө кирип кетет да бир аздан соң эле жылуу кийимдерин кийинип чыгып, Боб экөө андан ары сейилдеп кеткенин көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.